Эпидемиологиялык абалдын оорлоп баратканына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков, спикер Дастан Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен жолугушкандан кийин 25 марттан тартып 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын Ноокат, Кара Суу, Сузак райондорунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Өзгөчө абал бул мамлекеттик түзүлүшкө, коомдук кызыкчылыкка жана адамдардын ден соолугу менен өмүрүнө коркунуч жаралганда аны коргоо максатында жарыялана турган убактылуу чара жана башкаруунун өзгөчө формасына кирет. Азыркы өзгөчө абал эпидемияга байланыштуу киргизилди. Бул режим жарыяланган аймактарды атайын дайындалган комендант башкарат. Ага ошол аймактагы бийликтин бардык бутактары баш ийет жана ыйгарым укуктары көп. Ош шаарынын Ноокат жана Кара Суу райондорунун коменданты болуп, Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдинов дайындалды. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы Жеңишбек Жоробеков Жалал Абад шаарынын жана Сузак районунун коменданты болуп иштейт. Ал эми Бишкек шаарынын коменданты болуп, ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев бекитилди. Кыргызстандын өзгөчө абал жарыяланган аймактарында 25 марттан тарта саат 20:00дөн 7:00га чейин коменданттык саат киргизилет. Бул убакытта жарандардын жөө жана автоунаа менен сыртта жүрүшүнө толук тыюу салынат. Эң маанилүүсү, коменданттык сааттын шартын бузгандарды милиция кармап кетүүгө укуктуу. Күч органдарына баш ийбей тартип бузууга алып келчү, чагымчылдык жаратчу айың имиштерди жайылса жазалоо каралган. Андан сырткары милицияга, аскерлерге жана милдетин аткарып жаткан кызматкерлерге баш ийбегендерде жазага кириптер болот. Хочу подчеркнуть. Тыюу салынган учурда көчөдө жүргөн жарандарды ички иштер органдары өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныкташ үчүн убактылуу кармай алат. Андан сырткары өздүгү аныкталбаган жарандар камакка алынат жана ошол жердин тургуну болбосо коменданттык аймактан сырткары чыгарылат. В соответствии с законодательством Кыргызской республики. Борбор каланын жана өзгөчө абал режими киргизилген аймактардын меймандары бүгүн түнкү саат 12ге чейин аталган аймактардан чыгып кетүүсү зарыл. Эгерде өзгөчө абал жарыяланган аймактын жашоочусу болбой туруп, коомдук тартипти бузган башка региондун жашоочусу же чет элдик жарандар аныкталса, алар туруктуу жашаган жерине же коменданттык аймактан тышкары жерге өздөрүнүн каражаттарынын эсебинен чыгарылат. Ошондой эле комендант абалга жараша кайсы ишканалар иштейт, кайсы мекемелер ишмердүүлүгүн убактылуу токтото турары тууралуу өз алдынча чечим чыгарууга укуктуу. Соңку чечимге ылайык Бишкекке аймактардан келип иштегендер кечки 8ге чейин шаардан чыгып кетиши керек. Ал эми коомдук транспорт эртең мененки саат 7ден кечки 7ге чейин иштей турган болду. Өзгөчө абал учурунда азык-түлүк дүкөндөрүнөн, дарыканалардан, банктардан жана күнүмдүк камсыздоо чөйрөлөрүнүн объектилеринен сырткары жайлардын баардыгы ишин токтотот. Өзгөчө абал учурунда жогорку кеңеш кадимкидей ишин улантат. Алар бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, президенттин өлкөнүн айрым аймактарына 25 марттан тарта өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыгын карап бир добуштан колдоп беришти. Бирок добуш берүүгө чейин парламентарийлер соңку кырдаалга байланыштуу бир топ суроолорду көтөрбөй коюшкан жок. Жугуштуу илдетке байланыштуу элдин аялуу катмарына көмөк көрсөтүү зарылдыгын айтса, кээ бири ишкерлерге колдоо көрсөтүү зарылдыгын белгилешти. Бул айласыздан киргизип атабыз. Көп эскертүүлөр болду, көп түшүндүрүүлөр болду. Бирок эми бул күрөшүп атасыздар. Сиздердин иштеп атканыңыздарга бир жаман иштеп атат дегенден алыспын. Бирок экономикалык вирус эмне болот? Экономика менен кандай күрөшөсүздөр? Элдин тиричилиги кандай болот? Сиздер бул президенттин указын, парламенттин колдоп беришин билгенсиздер. Эгер оорлошуп кетсе, ошого даяр болгонсуздар. Кандай болот? Элдин тиричилиги, производство кандай болот? Шаарга, Бишкек шаарында көп өндүрүш бар. Алар кантет? Күнүмдүк бир күндө окатын кылган эл кандай кылып тиричилик кылат? Бишкекте турган канча квартиранттардын окаты кандай болот? Ушулар боюнча сиздерде бир программа, бир алдын алуу иш, ушу элди эртеге көчөгө чыгып кетпес үчүн бир үндөй турган, бир дем бере турган бир ишиңер барбы? Биз ошону байкап атабыз. Биз деле сиздерге жардам бергибиз келип атат. Ал эми Каныбек Иманалиев таажылуу вирус менен күрөшүү учурунда бюджет тартыштыгы болбош үчүн сырткы карызды төлөбөй турууну сунуштады. Ал эки стратегиялык маселени бийлик бүгүн чечпесе, кийин чечүү мүмкүн эмес деп эсептейт. Эң негизги маселе, быйыл биз 28 миллиард сомду тышкы дүйнөгө карызды төлөшүбүз керек.
ошол финансылык институтторго, Азия өнүктүрүү банкына, Дүйнөлүк банкка, ЭБРге биз азыр заявить этишибиз керек. Ушул карызды быйыл төрөй албайбыз, форс-мажор болуп калды. Кийинки ар жылдырганга деп. Ошондо 28 миллиард сом бошосо, могу ички кесепетти жогонго кетет. Эгерде аны чече албасак, калганын баарын чече албайбыз. Экинчи, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ВОЗ жардам берет. Сиздер азыр могу бүгүнкү фактураны негиздеп, жок дегенде 100 миллион долларлык медициналык жабдыктар жана керектүү каражаттарга азыр жардам беришиңиздер керек. Декабрда кеч болуп калат, алар бөлөк өлкөгө жардам берип коет. Ушул эки стратегиялык маселени чечсеңиздер, калганы күнүмдүк маселени бюджетке алып келесиздер, өзгөртүү киргизебиз. Биз айтып аткан маселе азыр биз билбейбиз зыяны канча. Бирок мындай маанилүү суроолорду берүү үчүн микрофонго тизилген депутаттардын баарына спикер биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдон жооп алуусуна мүмкүнчүлүк берген жок. Ал өкмөттүн азыр жасай турган иши көп деп жыйынды шашылыш жыйынтыктады. Мирлан Маматалиев, Чынара Нурсеитова, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ.